Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү? Сиздер менен Раджапов каналы. Телефон аркылуу Python программалоо тилин үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз арифметикалык туюнтмаларды Python программалоо тилинде аткарылуусу жана анын тартиби жана ирети тууралуу окуп үйрөнөбүз. Python программалоо тилинде каалагандай арифметикалык амалдарды аткарууга болот. Python программалоо тилинде арифметикалык амалдарды жазуу үчүн атайын бир эрежелер бар. Аларды карап өтөлү. Биринчи бул ошол жазып жаткан арифметикалык туюнтмабыз бир сапка жазылуусу тийиш. Башкача айтканда, төмөнкү мисалда көрсөтүлүп турат. А барабар каша ичинде c плюс 5 минус 1 бөлүү 2 көбөйтүлдү. Мындай арифметикалык туюнтмаларды аткарууда атайын эреже же болбосо башкача айтканда иретти аныктоо керек. Python программалоо тилинде математика сыяктуу эле амалдардын аткарылуу тартиби, ирети бар. Биринчи кашанын ичиндеги амалдар аткарылат. Башкача айтканда, жогорудагы берилген мисалдагы кашанын ичиндеги c өзгөрүлмөсүнө 5 санын кошуп, андан кийин 1 санын алат. Андан соң солдон оңго карай даражага көтөрүлүп аткарылышы керек. Биздин мисалда даражага көтөрүү жок болгондугу үчүн бул калып кете берет. Андан кийин солдон оңго карай көбөйтүү жана бөлүү аткарылат. Бизде көбөйтүү 2 санын d өзгөрүлмөсүнө көбөйтөбүз. Андан соң кашанын ичинде чыккан санды 2 көбөйтүлгөн d өзгөрүлмөсүнө бөлөбүз. Ал эми акырында болсо солдон оңго карай кошуу жана кемитүү аткарылат. Python программалоо тилинде кошуу амалын аткаруу үчүн плюс белгиси, ал эми кемитүү амалын аткаруу үчүн минус белгиси колдонулат. Даражага көтөрүү үчүн 2 жылдызча белгиси коюлушу керек. Көбөйтүү үчүн 1 жылдызча, бөлүү үчүн атайын бөлүү белгиси колдонулат. Практика жүзүндө карап өтөлү. Караңыз. Эгерде бизге a жана b өзгөрүлмөсү берилсе, a санын b санына кошуу үчүн эки өзгөрүлмөнүн ортосуна плюс белгисин койдум. Жана ошондой эле a санын башкача айтканда b санын a даражага көтөрүү үчүн b жана a өзгөрүлмөсүнүн ортосуна 2 жылдызча койдум. Иштетип көрөлү. Караңыз. A жана B санынын суммасы 13 туура. 10 жана 3 санынын суммалары 13 жана 3 санынын 10 даражасы бул 59049га барабар экен. Демек, Python программалоо тилинде каалагандай сандын каалагандай даражага көтөрүүгө мүмкүндүк берет экен. Бул жерде биз 3 санын 10 даражага чейин көтөрүп алдык. Оңой жана жеңил. Эми караңыз, буга чейин айтып өттүк, көбөйтүү үчүн ушул эле эки өзгөрүлмөнү көбөйтүп көрөлү. Бир гана жылдызча жазабыз, ал эми бөлүү үчүн атайын бөлүү белгисин коебуз. Иштетип көрөлү. Мынакей. 3 санын 10 санына көбөйтүүдө 30, ал эми 10 санын 3 санына бөлүү 0,3 санын берет экен. Эми караңыз, дагы бул амалдардан сырткары Python программалоо тилинде дагы эки кызыктуу бир амал бар. Бул кайсы? Бул бир санды экинчи бир санга бөлүүдө келип чыккан сандын бүтүн бөлүгүн же калдык бөлүгүн алуу үчүн колдонулган амалдар. Башкача айтканда караңыз, эгерде a саныны b санына бөлүүдө бүтүн бөлүгүн алгыбыз келсе, анда 2 бөлүү белгисин коебуз. Ал эми калдык бөлүгүн алууда
пайыз белгисин коюп чыгарып алабыз. İşletip көрөлү. Караңыз. 10 санын, жок, кое туруңуз. Бул жерде A санын 10 санын 3 санына бөлүүдө бүтүн бөлүгү 3 чыкты. Ал эми B санын 3 саныны 10 санына бөлүүдө, муну мондай жазып көрөлү. A саныны B санына бөлүүдөгү калдык бөлүгүн алып. 10 саныны 3 санына бөлүүдө бүтүн бөлүгү 3. Ал эми 10 саныны 3 санына бөлүүдө калдык бөлүгү 1. Демек, караңыз. Python программалоо тилинин жардамы менен биз каалагандай санды бөлүүдө калдык санын алуу керек болгон учурда пайыз белгисин колдонуп, ал эми бүтүн бөлүгүн алууда 2 бөлүү белгисин колдонуп алып алсак болот экен. Мындан сырткары жөнөкөй эле бөлүүнү аткаруу менен биз ар кандай сандарды бири-бирине бөлүүдөгү келип чыккан санды алып алсак болот экен. Мына ушуну менен бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Келерки сабакта амандашканча сак саламатта болуңуздар.